Өсөр агабызды 1995 жылдан бери жакшы билген Кыргыз Республикасынын эл артисти, СССРдин эмгек сиңирген артисти, баарыбыздын сыймыктуу уулубуз, сыймыктуу атабыз, Куудулдардын атасы Атыккан Келдибек Ниязовду тосуп алыңыздар. Уктап калган жоксуңарбы? Уктабагыла макулбу? Азыр катуу нерселер уктаган болуп атат. Президентибиз кетпеди Кытайга айтып кетиптир, жанагы мен сүйлөп атканды уктагандардын көзүн кашайтам кайра келген деди. Ошон үчүн уктабай жакшынакай кол чаап отургула макулбу? Эми жана алпарчы оглум айтпадыбы? Өзөрдү ошол 96 жылдан бери билем да, анткени ага чейин бүт эле эне апа деген эле ырлар болчу. Ата жөндөр такыр жок болчу да, бар болчу, экир бар болчу. Бирөө Түгөлбайдыкы о аталары төрөлө элек биз үчүн, кала берди таң калдында, кала берди таң калдында тепсели. Андан экинчи бир ыр чыкты, таңнозон шүмшүк чыгарды, ичпеч ата ичпечи dedi. Башыбызды огутыр жерге салды. Анан 97 жылы телевизорду карап отурсам, чачы узун, өңү да кыздыкындай, үнү да кыздыкындай бирөө атама деп ырдап атат. Айланайын чуркап барып телевизорду өбүе жаздадым. Көрсө ушул өсөр экен. Атама деген ыр чыгарыптыр. Айланайын сөзү да, обону да барлык шайкешип. Анан ошондон кийин аталар башын көтөрүп, өзгөчө обончу композитордун баары эстеди. Ата деген бар турбайбы деп. Анан азыр ар биринин репертуарында бирден аталады деген ыр бар. Өсөрдү айта жүрүш керек, ошол аталарга арнаган биринчи исти ошол Өзөр Козуев баштап кеткенде. Эми бүгүн Өзөрдүн кечесине ошондон бери мен байланыштамын. Улуу болсом дагы концерттерге чыгып калабыз. Мүнөзү да жакшынакай, кичипейил, бир нерсени туура эмес кылып алса, ошол кайра экинчи күнү чалат да, ошол жерде туура эмес кылып алдым, кечирип коюңуз деп. Карабайсыңар, бул адамгерчиликтин эң жеткен чеги да. Анан эми алай көчүп келсеңер, мындай залдын үчүнө батмак элеңер, эми аякта деле кыргызчылык да. Мына карабайсыңар, мен келип отурам. Алайдын ар жагы билесиңер эмне? Арпа Аксай. Ал кайсы жерге карайт? Аксай арпа деген кайсы жерге карайт? Мына мен ошо жактамын, карабайсыңарбы? Анан эми Өсөрдүн бүгүнкү кечесине кичине көңүл көтөрүп, өзүм эми багы 6-нын 7 болуп калгандайын, ошого жакыныраак бир тамаша айтайын деп сездим. Кемпир абышка майрамда бала бакырасы ылдый түшүп кетет экен, майрамдап келебиз деп. Мына тамагыңар даяр, малдын барын жайлап койдук. Эми жакшынакай отуруп, мына телевизорду көрүп жата бергиле деп кетип калат экен. Бала бакырасын учкаштырып өңөрүп алып, ылдый жакага. Абышка кемпир баарын жаап жаткандан кийин, кемпири уйкусу келбей көпкө чейин толгонуп атып, бир кезде айтат экен, абышка дейт экен. Дегенде абышка эмне дейт экен. Ай, жаштык кесеске түшүп атпайбы ата? Карачы, бала бакыра кетсе, экөөбүз деле жаш болгонбуз. Өзгөчө менин эсиме түшкөнүм, ушул 50 жыл мурун колумду ушундай кармалачу элең, жуп-жумшак кылып, түм эле дене боюм эзилип кетчү эле дейт экен. Десе абышка, келе азыр деле кармалайм дейт экен.
Абышканын колу кемпирдин колуна тийгенде кемпир бакырып эткен, кармабай кара жерге кир, колуң кыпкачпы же ат тишпи дейт экен. Анан эмне деп атасың? Жат! Деп кайра уйкуга кеткенде байкуш аба кемпир уктай албай, абышка дейт экен. Ой эмне дейт экен. Анда санда бооларымды жыттагылачыккан ошолду эске түшүп атпайбы дейт экен. Десе абышка байкуш иптеп оодарылып келе. Азыр деле бир жыттап коеюнчу дейт экен. Жакындаганда кемпир бакырат экен, жыттабай кара жерге кир, алдыгы сакалың эмне темир шоткабы дейт экен. Байкуш абышкага эрептеп жатып атса, кемпир уктабай карабайсыңарбы? Абышка дейт экен. Ой эмне? Десе, анда санда бо кулагымдын жумшак жерлерин тиштегилинде эске түшүп атпайбы дейт экен. Десе абышка тамталаңдап туруп төшөктөргө түйүлө тайтактап жөнөйт экен. Кемпир чочуп кетип, ай каяка десе, каяка эмес, жатып тур, протезди кийип келейин деп. Эми жана уктаган боюнча дагы бүгүн бир күлкүлүү окуя уктум. Губернатор шашуушуп камокко киреткенде, ай, ширинке барбы дейт экен. Ширинке жок, зажигалка бар десе, зажигалка менен кирпигим менен кашымды өрттөмөк белем дейт экен. Ширинке тап десе, ой эмне эле болуп кетти, ширинке жок, ширинкеге эч ким колдонбой калганын алып кирбей калган, эмне болду десе, өкмөт башчы келет экен, жыйналыш болот экен, уктап калсам ит болом, ошондуктан ширинке менен көзүмдү тирип коеюн деп. Эми азыр сиздерге бир табышмак. Мисалы үчүн, жылкынын баласын эмне дейбиз? Кулун. Мына азамат, мына кулун. Уйдукун? Анча болду бука деп койбойсуңбу? Төөнүкүн? Бото. Эчкиникин? Топостукун? Койдукун? Эмне? А козунун баласы? Алдыңарда бүгүнкү кечесин тартуулап аткан козунун баласы өсөр.